Emez. Жақсылайсыз ба? Саламат. Мен саламат жақсы. Қантаймыз? Саламатсыз ба? Так. Қантаймыз? Жақсы. Жақсылайсыз ба? Жақсы. Үйге қиналып айлайсыз ба? Жоқ. Қандай келдіңіз? Салмақ көбірек келіп қалып тұр? Аппетитіңіз жақсы ба? Жақсы. Жақсылай жеп атасыз? Азыркы учурда биз Өзгөн Шералы айылында гемодиализ центринде турабыз. Гемодиализ центри 2021 жылы ачылган. Бул центр Витамет Өзгөн болуп. Гемодиализ центринде башында 10 аппарат менен башталган. Азыркы учурда аппараттын саны 20 аппаратка жетет. Больнойлордун саны азыркы учурда 77 пациент бар. Бул жерде в основном биз бөйрөк өнөкөт оорулары менен келген пациенттерге медицинский кызмат көрсөтөбүз. Бул жерде в основном амбулатордук пациенттер келип гемодиализ алып кетишет. Бул гемодиализде биз организмди токсиндерден тазалайбыз. Гемодиализ бул почкада эле под давлением иштейт. Фильтр канчалык давление жакшы болсо, ошончолук фильтр жакшы очищение кылат. Еще бул жерде фильтрдин мембранасынан дагы зависит этет. Мембрана высокопоточный, низкопоточный болуп дагы бөлүнөт. Еще мембрананын площадь поверхности боюнча дагы айырмасы болот. Акыркы учурда сондай келген пациенттердин диагноздору боюнча келсек, бул пациенттер диабетический нефропатия менен 30%, иммуноглобулин А нефропатия менен 10%, гипертонический нефропатия менен 20%. Ошол пациенттер в основном гемодиализге акыркы жылдары көбүрөөк кездешип баштады. Биздин гемодиализ центрде ар ай сайын алынуучу анализдер алынат жана бизде жылына 2 жолу кароодон өткөрүлгөн врачтардын көзөмөлүндө болот. Жана ошондой эле бизде медперсоналдар боюнча врачтарыбыз жана медайымдарыбыздын баардыгы гемодиализди сертифицированный врачтар жана медайымдар. Өзгөн гемодиализ болсо жакшы. Директорыбыз Рахманалиев Эржан жакшы элдин камын, оорулардын камын көрүп ушул жаңы зданияны бүтүрүп, бизди ушу жаңы зданияга аппаратты камсыздап, толуктап, койкалары менен баардык шарттарын жакшы бүтүрүп, бизди ооруларды жакшы жайгаштырып, жакшы карап